Урматтуу туугандар, барыңарга салам. Мен заправкада турам. Азыр мына заправка кылдым. 61 сом 50 тыйындан азыр бензин да 92 көрүнөр да, 500 сомго заправка кылдым. Анан кайрылат элем Акылбек Усенбекович, Алмаз Кушбекович, министр финансов. Былтыр февраль айында 22-жылы силер болсо дизелдин акцизин 5000 сомдон 400 сомго азайттыңар да. Анан азыр дагы суранат элем. Могу бензиндикин дагы ушундай 400 сом кылып койсоңор жакшы болот эле 5000ден. Андан тышкары НДСти эле алып койсоңор жакшы болот эле. Өтө кымбаттап кетти. Мына жазында 52 сом 50 тыйын эле, азыр 61 сом 50 тыйын болду. Ошондо 9 сомго кымбаттады да. Мен татынакай түшүнүп турам эмнеге кымбаттап атканынчы. Анткени Россия квотаны быйылкы жылга азайткан. Эгерде элди ойлосоңор, азыр НДС менен акцизди дагы алып салсаңар жакшы болот эле. Анткени бензин абдан керек да бизгечи, бул нандай эле керек. Бензин жок, машина жок, вообще иш жүрбөй калат. Анан заправкалар деле өзлөрүнүн эмесин азайтса болот да, прибылин азайтса болот. Мисалы, заправкада суу сатса дагы, жвачка сатабы, эмне сатат, бул прибылин көрөт буларчы. Анан, конечно, арак саткандарды алып тасташ керек, эме заправкалардан тыюу салып. Анткени машина айдап жүргөндөн кийин силер повод берип атпайсыңарбы? Аракты да ала кет депчи, бул искушение да. Анан кайрылат элем, реально эле бензин баасын азайтсаңар болот, колдон келет да. Былтыр дизелдикин азайткансаңар, азыр деле азайтсаңар болот. Көчөдө 52 сомдон сатып аткан жана баклажкада сатып аткан бензин баарын тең алып салдыңар, рахмат, баарын тең жаап салдыңар да. Бирок бензинди реально азайткыла да. Заправкалар өзүнүн прибылин азайтсын, НДСти алып салгыла, акцизди азайткыла, вообще эле алып салса деле болот да. Сураныч силерге. Колуңардан келет, мен билем. Рахмат силерге.